Ana смотрите, Peti kantta avia, bayağı samolot kulavadı öyle. O zaman samolot yönde de teriştirgile. Ben varıp geldim. Hakem ilap koyup kaldı. Daça suyunu konu ya. Samolotun kulağın bilesi yerde var. Varınız ameşini israr. 19 milyon kayda gitti tapkıla. El ölü atsa sizler akça taraf çıkmam orada akça dur. Turkiya ayavay kompensasiya tölemen ayaktan çık. Kırgız hökümetine. Sizler oylu oğla bir ayakta bir jönle dödöyler kıykırıp jüret dep. Biz har bir işinerde artыңardan qarap, mintip göz kısıp жүргөнбүz. Fotoapparatga tartıpçı. Büt bileriz Daça su boyunca. Voronov. Tege Abulgaziyev. Şaltakta. Abulgaziyev. Yoldaş Abulgaziyev. Mına aytып bersin. Daça su boyunca birinci günden başta vuruluk baştalgan. Daça su boyunca malumatı men en sonun bilemin. Sebebi al jerde menin dagı 24 üydün içinde menin dagı üyümü alıp ketken tüy ordu menen. Oşol jerde mına Noken rayonundan 5 semya öldü. Menin kvartirantlarım. Gelinçegi koş boylu mına bugün erten töröйүмдө turgan. Eki balası özü 5 adam ölgön. Akırkı oşol жертва болгон Ажоктон. Oşol menin kvartirantım болгон. Жалабат обласының мына Noken rayonundan. Oşol jigit öldü. Andaylardan semeni ölüştü bari. 5'ten öldü, 6'dan öldü. Kırılgan anda, 3'ten öldü, 4'ten öldü. Kırgansınlar. Al ertemene saat 7'de olgan okuyanda. Bari ruhsat çatkan. Oşol жерден тирүү калгандардан bir 5-6 адам тирүү калган. Ба мектепке эртерээк мектепке кеткендери калгандары. Основной ал жердеги семени өлүп кетишкен бардыгы. Ошондон 24 үй жабыркаган, жок болуп кеткен түйүү менен. Андан сырткары 35 адам өлгөн. Биздин жарандар. Өзü 39 adam olgan, 4'e ekipaj olgan. Turkiyanın lötçikleri. Oşol mezgilden başlap durup, birinci günden başlap durup, oşol samolet düşkön жерди biz tazaladık kılıp durup, istisat etip 9 milyon akça jegen. 40'ı çıkıp atkanda Muhammed Kalay Abulgaziyev birinci vice premier ministri olgan. Oşol кезде hökümettик komissiyani жетектеп turgan. Barıp durup eldin aldında atчет bergen. Biz elden çoğulgan 94 milyon 400 kança ming akça çoğulgan. Uşot жабылган болгон. Ошол акча менен ушот жабылган 94,5 миллионго жакын акча менен. Ошол акчадан 9 миллионду биз мына авария болгон жерден расход кылдык. Ошол тазаладык, МЧСтин солдаттарына, горючий техникаларга кетти деп туруп отчет берген. Эч ким унчуккан эмес. Мен андан 1-2 күн келгенмин, ошто жумуштар менен жүрүп туруп. Келсем ушундай маалыматты алып туруп, мен ал жерден телефонго тартып алган маалыматтар болгон. Эртеси күнү площадьта митинг болгон. Текебаевдин колдо фонду түзүлүп, ошол жерде митингде мен микрофон алып туруп, ошол жерде выступление кылганмын. Ошол жерде мен ачыгын айтканмын. Ушундай уурлук башталды. Мынандай жолдор мени уурдап атасыңар деп. Ошол күнү кечинде ал мезгилде Жалбырак ТВ эмес, анда Сентябрь телеканалы иштеп турган болгон. Кийин анан жаап койгондон кийин Жалбырак ТВ деп алар YouTube'дан бере баштады. Патема болгондо алар ошол 9 миллионду жеген, мага опровержение берген ошол эле күнү. Жок, тиги Боронов министр МЧС опровержение берип атат. Тиги жигит бүгүн митингде сүйлөгөн жигит туура эмес маалымат кетти. Биз бир сомдагы элден чогулган акчага тийген эмеспиз деп. Бирок жабылган шотту алар аргасыз, менин выступлениямдан кийин аргасыз болушкан ачканга. Себеби ал акчаны ордуна коюш керек болгондо. Кийинки шот 102,5 миллион сом менен жабылды. Ашыкча чогулуп алып ошондой жабылды. Себеби булар биз угушубузга караганда частный фирмаларды, бюджетниктерден акча топтоп, баягы уурдаган акчаларын жапкан. Ошондой жол менен уурулуп кеткен. 3 ай өткөндөн кийин жогорку кеңеште Атамекен фракциясы баягы комиссиялардан 9 комиссиянын мүчөсүнөн отчет алууга чакырган Ак үйгө. Ошол жерде мен дагы болгонмун. Ал жерде выступлением болгон, бирок ал аккаунтту кийин өчүрүп салышкан. Ошол жерде 3 ай өткөнүнө карабай ошол жердин катышуучулары уурулар толтурай. Комиссиянын мүчөлөрү, доказ айтып коеюн, комиссиянын мүчөлөрү 3 ай өтсө дагы бири-бирин тааныган эмес. На лицо бири-бирин тааныбайт. Кагаз отчет менен келген уялбайт. Кээ бир комиссиянын мүчөлөрү ошол авария болгон жерге басып да барган эмес. Билбей койгон Минздравдын представители ошол жерге баргансызбы десек, барган эмесмин деген жооп болгон. Булар 3 ай өткөндөн кийин дагы бир жолу жыйын өткөрүп, бири-бири менен таанышып койгон эмес. Иш бул жерде абсолютно болгон эмес. Себеби жүк Атамбаевдин келинчеги Раисанын жүгү болгон. Атамбаевдин аркасына жамынып алып туруп, булар законсуз иштерди кылган. Андан кийин бөлүнгөн акча берилген учурларда бир эле үйгө берилип аткан акчалардан $5.000 булар изимайт этип калышкан. Берип атканда биздин мээнетибиз бар бул жерден.
деп туруп $5000 алып калган. Мына менин үйүмө тиешелүү акчадан $5000 алып калган. Муну биздин мен бирок ошол жерде болгон эмесмин. Ошол акчаны ушул иш боюнча сиз арыз жаздыңыз. Мен арыз бардыгы бүгүн сокулкар арыз жазып келди. Ушул иш боюнча териштирүү уланат. Силер ойлобогула, жым болуп кутулабыз да. Резонансный бул окуя. Кыргызстандан бир да жемкордук ой бербейбиз. Границалар и так эле жабык. Жүздөгөн миллиондор желип кеткен. Кудай таалам ковид жөнөтүп, границанын баары жабыкпы? Бир да жемкорду чыгарбайсың. Не, тиги особняктарды көтөрүп кетесиңби? Чыга албайсыңар эч жакта. Сарский селону кыдырчы, заңыраган тамдарды кайсы акчага салдың? $100,000 кетет. Бир эле особнягыңарга. Бир эле кирип обед кылганың $500 силердин. Оякта кыргыз эли темселеп, ар кайсыга чилдей тарап жүрөт. Силер отурасыңар, курсагыңарды тырмап, көзүңөрдүн ачкысын улам-улам өйдө кылып коюп. Уялбайсыңар, прокуратура. Мына